Ушунчукпай уже аны сиз ак үй менен кеңешип чечесиз. Бизге белгилүү айрыкча мына ушул прокурорлордун шефинясы Аида Салянова өзүнүн кетирген катачылыгын оңдош үчүн жан талашып сизге да киши жөнөтүп атканын билебиз. Буларды да кыйнап атканын билебиз прокурорлордун. Силер сүйлөбөй атасыңар, силер начар иштеп атасыңар депчи. Өзүнүн ошибкасын кылчыгын билгиси келбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы мына Күнтөр боюнча бүтүндөй республика уже билди. Күнтөр эмне болуп атканын билди да. Эгер биз камалып калбаганда мынчалык деңгээлде билмек эмес экен. Бул менин оюм да. Мына кечээ күнү ушул өкмөттүк комиссия барып текшерди. Биздин аркабыздан депутаттык комиссияга ишенбөөчүлүк көргөзгөндөй болуп барып текшерди. Биз казып чыккандын ашып кетсе 70%-ын алып келип жогорку кеңештен окуду. Мен толук угуп отурдум ушуну радиодо. Андан сырткары мына өзүлөрү 30 жылдык стажы бар Динара Кутманова деген айлана чөйрөнү коргоо боюнча эксперти жалдап барышкан экен. Биздин эксперт Кыргызстандын. Мындан сырткары да группа бар экен, 4-5. Алардыкы да ошо 20-30 жылдык стаждары бар. Булар эмнени айтат? Булар 5 миллиард долларга чыгым болгон деп эсептеп чыгышты. Так суммасын эсептеп чыкты. Биздин комиссия эсептеген эмеспиз. Кийин тергөө тобу келсе эсептесин дегенбиз да. Бул 5 миллиард десе Темир Сариев айтат, жок андай болбойт, аны төлөй алышпайт да деп атат. Мына интервьюсу турат. Аны төлөй алышпайт да деп туруп 152 миллион штраф салып атат. Эмбай деңиздин тамчысындай нерсени салып атат да. Буга ким жооп берет 5 миллиард долларга? Эгерде дагы ушинтип отура берсек, биз ушундай сот залында ушак териштирип отура берсек. Бүгүн 5 миллиард долларга чыгым болсо, 5-10 жылдан кийин 10-20 миллиард долларга чыгым болот да. Ким жооп бериш керек аны? Ким? Прокурорлор жооп береби, бизби, сизби, же бул адвокаттарбы, же ак үй жооп береби? Бирөө жооп бериш керек да негизи. Ошондуктан урматтуу судья, биз Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Эмне үчүн 5 миллиард долларга чыгым келтирип атсак, Сариев 152 миллион аны төлөй албайт да Динара деп, экөөбүз урушуп кеттик деп могу эксперт айтып атат. Сариев менен мен урушуп кеттим. Ошон үчүн бул жөн калбаш керек. Кыргыз эли да жалпы журтчулук билип коюш керек ушуну. А биз эмне комиссиянын көз карашы менен иштешибиз керекпи, мыйзамдын көз карашы менен эмес. Эксперттер санап берет. Анда эмнеге бул эксперттерди жалдап барды? Бюджеттен мына могу отурганыбыздын бардыгыбыздын чөнтөгүнөн кетип атат. 47 миллион сом коротушту ушуларга берип. А мен бюджеттен бир тыйын алган эмесмин. Аларга караганда эки эсе көп эксперттерди иштеткен, 40га жакын эксперттер. А булар 20 эксперт иштетип 47 миллион сом коротуп атат. Бу дагы сиздин, мына ошол эле прокурорлордун да чөнтөгүнөн кетип атат баары. Эмне үчүн муну айтышпайт? Эмне үчүн мына прокурорлор бизди күнөөлөйсүңөр дагы, ушундай фактыларды силер күнөөлөп чыкпайсыңар, а? Силердин бул милдетиңер да түздөн түз. Андан сырткары ошол эле шефиняңар Аида Салянова 1,5 миллиард сомду бюджеттен диги списать этип салып атат налогтон. Эмне үчүн муну көтөрбөйсүңөр? Биз диги талкуу болгон учурда муну дагы айтамын. Урматтуу судья, талкуу болгон учурда мен беремин сизге, өтүнүч келтиремин, жай аныктама чыгарышыңыз керек ген прокурор боюнча. Аида Салянова боюнча. Бул мыйзамдын талабы, менин талабым эмес. УПКда так көрсөтүлгөн. Канчанчы статьяда 19-чу, 29-чу статьяда так көрсөтүлүп турат. Ошон үчүн мына биз баарыбыз эле, биз ушу тордун артында отургандар үчүн эле керек эмес Күнтөр. Баарыбыз үчүн керек. Ошон үчүн тез аранын ичинде маселени чечип, ушул ишти аягына чыгарышыбыз керек. Бул биздин соттун же болбосо тиги прокурорлордун эле же биздин кызыкчылыгы эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, социалдык түйүндөрдөн болсо дагы сиздерге кайрылууга мажбур болуп отурам. Себеби менин КТР деген кара жашыгым, Егемен, Фабула деген кара гезиттерим жок. Ошол үчүн чындыкты элдин жалпы катмарына жеткире албасам дагы, адилетсиздикке, айбанчылыкка кайдыгер карабаган элибизге интернет аркылуу болсо да маалымат жеткирип коеюн деп чечтим. Мен көптөн бери дүйнөнүн булуң бурчун кыдырып, мигрант болуп кеткен мекендештерибиздин жашоо шарты менен таанышып, көйгөйлөрүн угуп, колумдан келген жардамымды берип келе жатам. Буга көпчүлүгүңүздөр күбө болуп жүрөсүздөр. Анткени жолугушууларымды социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыма дайыма жарыялап келем. Россия мамлекетин кыдырып бүтүп, коңшу Казакстан мамлекетине өттүм. Кечээ жакында Чымкентте мекендештерибиз менен жолугушуу болду эле. Ошол жолугушуудан бийликтегилер кыйкым издеп, мына Садыр Жапаров бийликти басып алуу планын түзүп жүрөт дешип,
Egemen, Fabula аттуу гезиттерине чыгарып, видеосу тарады деп жазышып, как будто ошол видеодо укмуш бир үрөй учура турган бийликти басып алабыз деген сөздөр бардай жазып, элдин башын айлантып жатасыңар. Ал видео ачык видео, эл менен жолугушуу болгон видео. Эгер чынчыл болсоңор, толук вариантын КТРиңардан көрсөткүлө. Албетте көрсөтө албайсыңар, анткени ал жерде ачуу чындыктар айтылган. Өзүңөрдүн абийириңер ачылып калат деп көрсөтпөйсүңөр. Кыргызда сөз бар. Коркконго кош көрүнөт деген. Анын сыңарындай өз элиңерден коркпогула. Эч ким күч менен бийлигиңерди тартып алам деп жаткан жери жок. Кам менен келген бийлигиңер мөөнөтүңөр бүткүчө өзүңөргө эле буйрсун. Аз калды буйрса. Силер өзүңөр элди дүрбөлөңгө салып жатасыңар. Эгер мен кайсыл бир иште күбө же күнөөлүү катары өтө турган болсом, 4 жылдан бери эшек такалып олтурдуңарбы? Кече чакыруу кагазын бергениңерден кийин балдар айтып жатат. Мигранттар, жекеле мигранттар эмес, бардык Кыргызстандагы менин тарапташтарым, колдоочулар, эл Текебаевтай кылып аэропорттон кармап кетпесин, эртерээк барып тозуп алалы деп. Бийликти басып алалы деген сөз жок, ойда жок. Биз бийликти басып алуу жолу менен албайбыз. Биз бийликти элдин назары менен гана алабыз. Мына кече сөз эркиндигин коргоп чыгышкан жаңы муундун жигиттерин да камадыңар. Алар бийликти басып алалы дешкен жок. Элдин эркиндиги болсун, сөз эркиндиги болсун деп чыгышты. Өзүңөр ушундай терс кадамыңар менен өлкөнү туңгуюкка сүйрөп бара жатасыңар. Эгер бийлик башындагылар өзүңөрдүн кандайдыр бир арам оюңар болуп, чагымчылдык уюштуруп, атайын даярдап койгон адамдарыңарды ак үйдүн көздөй чуркатып, мына бийликти басып алганы келишти деген илгеркидей планыңар болсо, токтоткула. Андай кылсаңар чоң жаңылышасыңар. Эл эми ишенбейт андай жомогуңарга. 5-6 жыл мурда КТР аркылуу ишендирчелеңер. Азыр эми элдин көпчүлүгү интернет булактарынан так маалыматтарды алып калышкан. Эми мындан ары элди алдай албайсыңар. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мен силерге коркунучтуу кылмышкер эмесмин, киши өлтүргөн жокмун, силер окшоп мамлекетти тоногон эмесмин, жер саткан жокмун дегендей. Кудай буюрса, Казакстандагы мекендештерибизди кыдырып бүтүп, жолугушууларды бүтүп, 25 март күнү Ак жол өткөрмө бекети аркылуу, Казакстан тараптын өткөрмө бекети Курдай деп аталат, күндүзгү саат 12:00 өтүп, Бишкек шаарына Горки паркына барып, мени күтүп жаткан эл менен жолугушам. Андан кийин түз эле УКМКңарга барып, күбө катарыбы, же силердин жалгандан даярдап жаткан Юпи гейт, Сару гейтиңер боюнчабы көрсөтмө берем. Мага жакын деле өзүңөр чакыруу бердиңер, кайсыл бир иш боюнча сизди күбө катары чакырып жатабыз деп. Алдым чакырууңарды, Кудай буюрса сөзсүз барам. Коркконго кош көрүнөт болбой, жалгандан каралабай, 25 чейин чыдап тургула. Бизге ызы чуунун кереги жок, 3-чү төңкөрүштүн тембоо эле кереги жок. 2 жолу төңкөрүш кылып, эч кимдин чекесин жылыткан жоксуңар. Өлгөндүн өз шору болуп, 90 жигитибизден ажырадык. Ош коогалаңын чыгардыңар. Ал жактан 500дөн ашуун жарандарыбыздан ажырадык. Калган 6 миллион элибизди деле жыргатпадыңар. Жарымын тентитип жибердиңер. Ошондуктан бийликтегилер ар кандай арам оюңарды даярдап жаткан болсоңор, токтоткула. Урматтуу мекендештер, бийликтегилер ушундай жок жеринен каралоолорду кылып, адилетсиздикке, акмакчылыкка барып жатышкан элдин калың катмарына жеткизип турушуңуздарды суранам. Эртең ар бириңиздер ушундай абалга түшүп калышыңыздар мүмкүн. Айрыкча Егемен менен Фабула гезитин эле окуп, КТР эле көрүп жүргөн катмарга так маалыматтарды жеткизүү керек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Мына ушундай жолдор менен гана коомубузду оңдобосок, бул бийлик элдин айрым катмарын маң кылып бүтмөй болду. Айрыкча КТРде эле көргөн айылдыктар кимисине ишенерин билбей калышты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.